12 декабрь Кыргыз элинин залкары дүйнө эли таанып чыгармаларын сүйүп окуган Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жазуучунун чыгармалары өз жери үчүн жасаган эмгектери элдин эсинде түбөлүк сакталат. Кыргыз деген сөз менен Чыңгыз деген ысым ажырагыс бир бүтүнүнө айланды. Алдын ала заманды көрө билген жазуучунун айткан учкул сөздөрүнүн айрымдарын эске салабыз. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезиңде да билинет. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Миңдеген адамдардын арасында да сен жалгызсың. Жалгыз өзүң калганда да жалгызсың. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Эң ириде өзүңдүн киндик кан тамган жериң тууралуу ойлонгондо, жалпы дүйнө тууралуу акыл калчайсың. Эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур тыйынга татыбас эле. Өтүп жатат сизди эскерүү күнүбүз. Чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз. Кыйкырсак да бүт ааламга жар салып, аттиң арман жетпейт сизге үнүбүз. Ушул жылы 92 жашка толмоксуз. Жакындардын сый төрүндө болмоксуз. Аткарам деп көздөп койгон иштерди бир нечесин бүтүрүп деп коймоксуз. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дүңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз. Окуганда сиз жараткан китептерди жүрөк эргип жазуучу эле жарпыбыз. Туу чокунун багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийири атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Көп чыгарма жазылбай ыйлап калды. Жазуучунун жүрөгү туйлап калды. Учурап орду толгуз жоготууга кыргыздын боору ачышып сыздап калды. Суктанып талантынын таңганына, капамын шум ажалдын алганына, көзүнүн тирүүсүндө кол кармашып, өкүнөм бир көрүшпөй калганыма.